ушу ооз ачканга чакырып ооз ачтырып атканыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун, тилегиңиздер кабыл болсун. Экинчиден ушу орозо айт майрамыңыздар, орозо бул эми майрам да мусулмандарга, ушу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Үчүнчүдөн сиздердин радиого биз баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Акыркы убактарда ушу Марал радиосу эч бир мындай бир бийлик жака же оппозиция жака обостон нейтральный бардыгын болгондой так маалыматты берип атасыздар. Мага эң жакканы мисалы могу интернет радио деп коюп ошол бир 10 күн мурун болобу, 1 ай мурун болобу чыккан радиоңорду ушу любой моментте кайра көрүп алганга ушу мүмкүнчүлүк бар да, ушул абдан жакканы ушул болуп атат. Себеби ушу көпчүлүк ошол интернеттен көрүп, анан кийин угуп, укпай калгандар убагында анан ыраазычылыгын айтып, ушундай сиздердин радиого абдан жакшы мындай элдин пикири жакшы да. Ушун үчүн радиоңуздарды мындан ары дагы өнүктүрүп, муну менен эле токтолбостон, мындан ары дагы жетишкендиктерге, көп жетишкендиктерге жетишиңиздерди каалайбыз. Марал радиосу ушундай акыкаттыктан, адилеттүүлүктөн тайбаган радиолордун бири деп билебиз. Албетте бул радионун, Марал радионун келечеги кең. Биз ага терең ишенебиз. Кудай буйруса, келечекте мындан дагы зоболосу бийик болуп, Кыргызстан үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн радиолордун бири болот деген чоң ишеничти айтып кетмекчибиз. Рахмат. Марал радиосун мурдатан эле угуп жүрөм, бирок бүгүн мына куттуу Рамадан айында мына ушинтип силер көпчүлүктү чакырып ооз ачтырып атканда силер менен жолукканга кубанычтамын. Албетте мына мен уккандан билгенден Марал радиосу ушул азыркы өлкөбүздө баягы руханий байлыгыбызга бир аз басаңдап турган чакта эл үчүн жакшылыктын үйрөнүн сепкен радио болот деп ишенемин. Эми баягы атына заты жарашкан радио деп айтсак болот. Мындай мен мындай деп түшүнүп атам, мындай мусулманчылыкты кармаган патриот радио деп айтат элем. Ушинтип баягы элдин батасын алып, элге чай берип жатканыңыздар дагы бизди кубандырып атат. Мен ойлойм, ушул бүгүнкү ушул жерде канча деген эл келсе, ошол элдин батасы сиздерге кабыл болуп, өнүгүп өсүп, мындан дагы бир жакшы бийик деңгээлдерге жетише бериңиздер. Эли биздин радио боюнча ой пикириңиз бүгүн абдан кубанычтабыз. Эки Рамазан айында сизди көрүп турганыбызга кош келипсиз дейли алгач. Эли ой пикириңиз бир аз. Биринчиден мен аябай чоң ыраазычылык билдирип койгум келип атат. Анткени буга чейин мындай телевидениядагы радиолордон башка мындай ооз ачуу, ошо орозо маалында мен оюмча бир мындай медиа мекемелер мындай демилге көтөрө элек азырынча. Мен ошо экинчи жолу силердин ушул чакыргаңарга кабыл болуп турам. Бул биринчиден, экинчиден бул Марал деген өзүнүн сөзү эле дайыма жакшы кулакка угулат. Анан ошондон улам болсо керек, атына жараша заты болуп деп. Мен оюмча ушул Марал радиосу азыр бир кандайдыр бир табигаттыктыкты, бир кандайдыр бир кыргыздын нукуралыгын чакырып турган, үндөй турган бир радио болуп атат болуш керек. Анан мен силерге баардык ийгиликтерди каалайм. Анан дагы бир нерсени каалап кеткенде ушул бүт камтып, Кыргызстандын баарын камтып, анан ушу элдик радио болушуңарга чоң тилектешмин. Сөзсүз түрдө биз радиодон жакшы бир үн, жакшы сөз менен элибиздин кубанычын алып турсак, сиз буйруса бир жакшы фильмдер менен, жакшы кинолор менен дүйнөгө бир элибизди таанытат деген ишенич бар. Рахмат сизге агай. Барбыз Кудай буйрса жанында Бишкек шаарында болобуз. Андан сырткары интернет аркылуу дагы уксаңыздар болот. 3W Марал Чегирткей ЖМ. 16 өкмөт
массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, жабык эле алыс жакындан келген биздин кадырлуу конокторубуз. Оболу баарыңыздарды кош келипсиздер демекчимин. Бүгүнкү мындай кечеңиздер бир чети ооз ачуу, экинчи чети ушу 2-3 жылдын ичинде кылып аткан иштериңиздерди мындай Марал радиосун тааныштырып коелу деп атасыздар. Мен ушунча азыр Жалал Абадда Ошто силердин таласта азыр Марал радиосу уктуруусун берип жатат. Жакында мен ойлойм Бишкекке дагы киресиңер депчи. Ошон үчүн сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик, дайыма ушул элди кызыктырган, журтту кызыктырган кабарларды тез жеткирген радиолордон болула. Жаңы чыгып келаткан Маралга калай ийгилик, эсен аман жүргүдө, эл журттун баарын сүйдүрүп, орозонун күнүндө, Кудайдын куттуу түнүндө, орозонун кечинде, эң сонун кече болгон деп кийин аргиндин калсын эсинде. Анткени баятан берки сонун сөз бурулуш берет сезимге, дастарханын жайнатып, чекесинен чыгарып нурду заткан окшогон алпар учусун сайратып, элдин баары келген кез, келгендердин баарысы ак батасын берген кез. Себептер болу бар ишке, сүрөтүн көзгө тартыган, секундтар сайын ойлонкон, сенде да максат бар чыгар, бар чыгар. Марал радиосунун бир өзгөчөлүгү, качан барсаң жайдары тосуп алышат. Анан биринчи журналист тосуп албайт, бүт коллектив тосуп алат. Анан жетекчиси аягында чай берип, татам босатат да. Ушундай бир эмеси бар да, духу бар. Жакшы нерсе, эшигин көрүп көрүнөт деп, лестницадан чыгып баратканда эле кубанып чыгасың да, 3-чү этажга. Бул жакшы нерсе. Ош шаардык дене тартуу жана спорт комитетинин атынан Марал телерадио компаниясынын директору Исмаилов Фарук Турунбаевга жана сиз жетектеген эмгек жамаатка бір алышыл баракчасын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын Хазіреті муфти Рахматулла Жегенбердиевдин атынан жана муфтияттын кызматкерлери жеке өзүмдүн атымдан ушул жерге Марал радиосунун кызматкерлеринин бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз.